Жоопкерчиликтен баш тарткан адам камактагы адам, аны өзүнө алган эркин адам. Виктор Франклин кылымдын күчтүү психологторунун бири болгон. Ал көп жылын концлагерде өткөргөн. Анын үй бүлөсүнүн биринин аркасынан бирин өлтүрүшкөн. Ал да кыйноолорго кабылган жана өлүмгө бир караш жетпей кайра кайткан. Бир учурда ал бир нерсени түшүнөт. Менден башка эч ким менин ички ой жүгүртүү жолум менен башкара албайт. Мени урушу мүмкүн, жакындарымды өлтүрүшү мүмкүн, бирок менин ойлорума бийлик дайыма менде калат. Абалга көз карашым кандай экенин жалгыз мен эле чечем. Ошондо ал мындай деп чечкен: эгерде мен ушундай шарттарда өзүмдүн инсандыгымды жана мүнөзүмдү сактап кала алсам, демек бул ар биринин колунан келет. Өзүнүн баамдоолорун ал бир сүйлөмдө билдирген. Адамдын тандоосунун акыркы тамчысында адамдын ошол учурдагы абалга болгон тандоо мүмкүнчүлүгү камтылган. Ар бир доордо эркинен ажыраган же кулга айланган адамдар болгон. Элестетип көрчү, ошол адамдар эркин болуу үчүн эмнесин бергенге даяр болгон. Биз да эркин болуу үчүн. Негизи канчалык эркин экенибизди, ал кандай байлык экенин дайыма сезип жүрүшүбүз керек. Эң биринчи күн сайын өзүбүздөн чексиз эркиндигимди кантип колдонуп жатам деп сурашыбыз керек. Күн сайын бизде тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Көптөгөн акылмандар ар бир күн жаңыдан төрөлгөнгө барабар деп айтып келген. Эмнеге? Себеби ар бир жаңы күндө бизде жаңы жашоону тандоого мүмкүнчүлүк бар. Ар бир жаңы күн бизге баалуу белек алып келип берет. Бизди бактысыз кылган бардык нерселерди өзгөртүү үчүн жаңы көз иремемдерди алып келет. Көбүнчө ал белекти байкабайбыз. Себеби эгерде тандоом бар болчу деген ойду моюнга алсак, сылтоо калмак эмес. Анда жоопкерчиликтин баары бизде болмок. Ушинтип биз сырткы чөйрөгө бийликти ашыгыраак беребиз. Иштин жыйынтыгы мага татыктуу эмес, мен каалаганымды кылып жашайм деген сыяктуу ойлор менен биз өзүбүздү талкалайбыз. Өзүңдү талкалоонун көп жолу бар. Өзүңдү же сүйүүңдү же кыялыңды өлтүрүп коюшуң мүмкүн. Айылаңдагылар эмне болуп жатканын түшүнбөшү мүмкүн. Бирок биз жаратылыштын мыйзамын бузуп, кылмыш кылып жаткан болобуз. Жабырлануучусу өзүбүз. Көбү аркасынан эркиндик алып келе турган күрөшкө күчүм жетпейт деп ойлойт. Анын ордуна өзүнүн түрмөсүндө калып калганга эбегейсиз чоң аракет кылышат. Көпчүлүк адамдарга толук жоопкерчилик өзүндө экенин моюнга алуу өтө оор. Которгон жана үн коштогон аксакал.